Салам алейкум, бир туугандар, кандайсыңар? Мына бүгүн 29 март, жүзүмдүн көчөттөрүн чыгарып атабыз. Муну ноябрдын 25-теринде көмгөнбүз. Бул жерде ультра ранний сорттор, Юлиан, Преображение, Монарх, Каталония, Казанова деген сорттор, ошондой эле Аватар, Невеста, Аркадия, общий 14 сорт бар. Мындай эметип атабыз. Былтыр 5-апрелдерде ачканбыз. Быйыл кичине жаз эртерээк өңдөнүп атат. Анан ошол себептен бүгүн ача баштадык. Шуну кол менен эле минтип ачып атабыз. Топурак жумшак, күрөк кетмен пайдаланганга опукталуу жаракат кылып алышыбыз мүмкүн жүзүмдөрдү. Анан ушу боюнча бир 2-3 күн коюп коебуз. Андан кийин мына биринчи проволокага тагабыз, мындай кылып көтөрүп. Азыр 1-2 күн коюп коебуз. Буюрса баарын казып бүткөндөн кийин дарылашыбыз керек. Бордовский жидкость же болбосо 3% железный купорос менен. Мен болсо Джинокс менен дарылайм. Жерге 16 литрлик бачокко бир 100 граммга чукул 80 граммдай кошуп, топурагы менен кошо, сабактары менен кошо дарылайм. Азыр мүчүрлөр ачылды эле экен. Буюрса дарыласак жүзүмдүн ооруларына да, курттарына да каршы кетет Джинокс. Мына ошондой, мына биз Ыскөл областынын Жетегиз районунда жайгашканбыз. Былтыр жүзүмдөр жакшы байлады. Ошо жерден Аватар былтыр байлаган жок. Невеста байлаган жок. Анан Ромбик байлаган жок. Быйыл эми ошолордон буюрса түшүм күтөбүз. Мына момтип акырындан көтөрүп чыгарабыз. Мына тиги жактык экен. Бул эки. Бизде ушул жүзүмдү жабуу менен өстүрүшүбүз керек. Башкасын үшүп кетиши мүмкүн. Мына ошол столовый сортторду обязательно кышкысын монтип жерге көмүү менен өстүрөбүз. Кимге көчөт керек болсо азыр Юлиан менен Преображенияны өстүрүп атабыз. Буюрса майларга даяр болуп калат. Азыр жалбырактары чыгып, тамырлары чыгып калды. Анан убакыт болуп калса көчөттөрдү көрсөтөм. Монтип чыгардык. Быйыл түшүм берчү убагы
ар бир могу жерлерден ар бир бүчүрлөрдү чыгарабыз. Ошолорго буюрса бирден шингел коебуз. Буюрса быйыл 3-жыл жүзүмгө. Былтыр мурдагы жыл тиккенбиз. Былтыр сигнальный урожайларды алдык. Жерден аватардан ала алган жокпуз. Ушу аватар болуш керек, по-моему. Аватар экен. Аватардан ала алган жокпуз. Эми быйыл аватар түшүн берет деген ойдобуз. Бирок өсүмү аябагандай күчтүү болот экен аватардыкы. Анан буюрса тартып көрсөтөбүз. Кандай дарылап атабыз, кандай жерсемшиктерди берип атабыз. Баарын толугу менен көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ошол бир туугандар, азыр дарылап аткан маалды да бир сыйра тартып көрсөтөм. Азыр ушу эки солдо тигилген, ошолорду биринчи казып алып туруп, анан сиздерге көрсөтөм. Мына жүзүмдөрдү казып чыгарып бүттүк, эми дарылайлы деп атабыз. Жана айтып кетпедимби? Железный купорос же болбосо медный купорос болсо жакшы болмок. Анан бизде момундай Джинокс деген дары бар. Бул да почти железный купоростун ролун аткарат. Мисалы үчүн окусак азыр виноград, вредители, клещи, медианица, болезни, антракноз, септориоз, ржавчина, мильдия, оидиум, пятнистый некроз дейт. 100 грамм на 40 литров воды. Опрыскивание до цветения дейт. Анан азыр могу пакеттин өзү 100 грамм турат. Ошонун жарымын кошобуз да, анан 16 литрлик опрыскиватель менен чачабыз. Андан сырткары могу клей миксти кошобуз. Бул прилипатель, жабышкактыкты пайда кылат. Бул 16 литрге 7 грамм. 8 грамм, 7 грамм туура эле болот. Мына ошондой. Мына могул тартипте дарылайбыз. Бул топуракты да дарылап атабыз заодно. Анан буюрса 2-3 күн ушул жерге адаптация болгончо тийбейбиз, тим коебуз да. 2-3 күндөн кийин шпалеранын биринчи зымына илебиз. Анан суат тууралуу айта кетсек, азыр сугарбайбыз. Примерно 1 жума 10 күндөн кийин аябай жакшылап сугарабыз. Азыр кичине жердин сыртына адаптация болуш керек. Мына ушундай саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.